Саламатсыңарбы балдар. Өзгөн райондук сырттан окутуу мектеп мекемесинин 11-класска өтүлө турган лекциялык сабагы физика мугалими Маматалиева Гүлнара Тыныбековнанын кезектеги лекциясы. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз фотоэлементтер. Фотоэлементтер деген тема. Бул фотоэлементтер фотоэффект кубулушуна негизделип жасалган прибордун иштеши фотоэлемент деп аталат. Фотоэлемент экиге бөлүнөт, вакуумдук жана жарым өткөргүчтүк болуп. Фотоэлемент тышкы фотоэффектте да, ички фотоэффектте да негизделип жасалган. Башкача айтканда, тышкы фотоэффектте вакуумдук, ички фотоэффектте жарым өткөргүчтүк кызмат аткарат. Тышкы фотоэффектте негизделген фотоэлементтин схемасы мына сүрөттөрдө көрсөтүлгөн. Айнек баллонунун ички бетинин көпчүлүк бөлүгү жарыкты сезгич катмар зат менен капталган. Бул катмар катоддун милдетин аткарат. К тамга менен белгиленбиз. Бул жерде жылчыкча В тамгасы менен белгиленген. В жылчыкчасы аркылуу баллонго жарык кирет. Эгер ультра кызгылт көк нурлар колдонулса, бул жылчыкча кварцтан жасалат. Аноддун милдетин айнек түрүндө жасалган зым аткарат. Бул жерде анодду А тамгасы менен белгилеп койгонбуз. Анод Б батареясынын оң уюлу менен, ал эми жарык сезгич катмар терс уюлу менен галваникалык элементте туташтырылат. Галваникалык элементти К тамгасы менен белгилегенбиз. Адатта баллондон аба сордурулуп ташталат же инерттик газ, мисалы неон же аргон толтурулат. Катодду жарыктандырган жарык булагынын спектрдик курамында фотоэффекттин кызыл чегинин шарттын канааттандыруучу толкун жыштыгы болсо, чынжырда ток пайда болот. Бул жерде толкун жыштыгы ню барабар минималдык маанисинде А бөлүнгөн H толкун жыштыгы болуп эсептелет. Фотоэлементти даярдоодо бардык эле металлдар бирдей деңгээлде жарай бербейт. Цинк, жез, темир, платина, никель, волфрам сыяктуу металлдар ультра кызгылт көк нурларды гана сезе алышат. Бул металлдар көзгө көрүнгөн нурлардын таасири менен өздөрүнөн электрондорду чыгарышпайт. Ал эми натрий, калий, рубидий, цезий сыяктуу металлдарда көзгө көрүнгөн нурлардын таасири менен фотоэффект кубулушу пайда болот. Ушуга байланыштуу мындай металлдар иш жүзүндө фотокатоддорду жасоодо колдонулат. Жарым өткөргүчтүү фотоэлемент. Мунун фотоэлемент ички фотоэффектте негизделген. Жогоруда айтып өттүк. Ички фотоэффектте жарым өткөргүчтөрдү колдонуу электрондордун пайда болуусун шарттап, фотоөткөрүмдүүлүккө алып келет. Фотокашылыктуу деп аталуучу прибордун түзүлүшү ушул фотоөткөрүмдүүлүк кубулушуна негизделип жасалат. Фотокашылыктын эң жөнөкөй түрү болуп, бети жарым өткөргүч менен жука катмарда капталган изолятор пластинкасы эсептелет. Пластинка жарыктандырылган кезде фотоөткөрүмдүүлүк пайда болуп, фотокашылыктан турган чынжырда ток жүрө баштайт. Мындай фотокашылык кинодогу үндү пайда кылууда, сигнализацияларды иштетүүдө колдонулат. Жарым өткөргүч колдонулуп жасалган фотоэлемент төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн схемалык түрдө сүрөттөлүшү турат. Бири металлдан, ал эми экинчиси ал металлдын кычкылынан жарым өткөргүчтөн жасалган эки пластинка бири-бири менен беттештирилип, үстүңкү бети жука металл менен капталган. Металл менен жарым өткөргүчтүн ортолорунда бир жактуу электр өткөрүмдүүлүгү пайда болот. Электрондор жарым өткөргүчтөн металлды карай гана өтөт. Бул багытта кыймылда болуучу электрондордун агымы жарыктын таасири менен гана пайда болот. Мындай валенттүү фотоэлемент жарык толкунунун энергиясын түздөн түз электр тогунун энергиясына айландыра алат.
космос кемелеринде колдонулуучу күн батареяларынын иштеши ушул принципке негизделип жасалган. Ички фотоэффектке негизделип жарым өткөргүчтөрдү колдонуу менен жасалган фотоэлементтер мындан да кеңири колдонууга ээ. Мына төмөндө көрсөтүлүп турган жарым өткөргүчтүү фотоэлемент ички фотоэффектке негизделген. Жарым өткөргүчтөрдүн баардыгы эле ички фотоэффектке негизделип жасалган. Бул жерде мына темалар, мына сүрөттөрдө турмушта фотоэффекттердин колдонулушу, мына күндөн энергия алууда, кандай жумуш аткарсак дагы электр энергиясы бар жерде баардык фотоэлементтер колдонулат. Баардык түрдөгү фотоэлементтер техникада кеңири колдонулууда. Мисалы үчүн сүрөттөлүштөрдү зым аркылуу берүү, фото телеграфияда, телевидениеде, автоматикадагы жана телемеханикадагы баардык бир катар маселелер фотоэлементтердин колдонушу аркылуу гана чечилген. Мына ошентип биз